Тондар, ассаламу алейкум. Жалпы Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен саламатсыздарбы, урматтуу авто сүйүүчүлөр. Кыргызстандан тагыраагы Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтып туруп, биз сиздерге Бишкек шаарынан сатууга чыккан ошол Hyundai Getz автоунаасы боюнча маалыматты берип коелу. Буюрса бүгүн 2 число 5 ай 2023 жыл. Бишкек убактысы боюнча түшкү саат 3 болду. Көрүп турасыздар. Кып-кызыл көрүп турганыңыздардай Hyundai Getz. Чыгарылган жылы 2004, кыймылдатыштын көлөмү 1.6 автомат коробкада. Жеңемдер, же болбосо келин балдар, эжелерибиз болсо өтө сонун вариант экен да. Караңыздарчы. Машиненин абалы боюнча жасай турган ходовый жактан эле аз-маз бир 3-4 миңдик жумушу бар дейт. Калган жагы бар жогу таза экен. Сразу оформить этип берет экен. Автозапуск дагы бар экен. Болгон настройкалатып койсо иштейт деп атат. Кеттиген машина боюнча бир сыйра сиздерге көргөзүп бергенге аракет кылайын. Сиздер жайлуураак, жумшагыраак отуруп алып кеңири тамаша кылсаңыздар болот. Эми Москвадан келген машинелерди жакшы билесиздер. Анча-мынча момундай кемчиликтери болот. Бунун жакшы подкрыльниги бар экен. Подкрыльниги барлар тазараак болот, более-менее болот. Анча-мынча момундай кемчилиги бар экен. Историяда ДТП жокпу? Историяда ДТП жок дейт. Азыр Но зеркаладабы? Нар жагыда, автотекадан ошо наркы күзгүсү эле бар экен, задний вид. Башка ДТПсы жок дейт. Тегерек чети бар жогу таза. Көрүп турасыздар, алдыңкы крыло дагы таза экен, нар жагы, мына жагында аз-маз момундай кемчилик бар. Азыр эшиктин түптөрүн дагы көрөйүнчү. Эшиктин түбү таза экен, көрдүңүздөрбү? Эшиктин түбү таза экен. Мотор жагын ачып бересиз, арканга эшикте анча-мынча бар экен. Бирок Московский регион экен, анча-мынча машинелерге салыштырмалуу таза экен. Мынакей көрдүңүздөрбү? Алдыңкы эшик жак таза экен. Ошо арт жагында аз-маз бар экен да, мынакей бул жагында да бар экен. Эгерде сиздерди жакынкы күндөрү границага кирди чыкты маселеси ойлондуруп аткан болсо, мен сиздерге ишеничтүү айдоочу Мухиддин абабызды сунуштап өтөйүн. Айдаган автоунаасы алыскы жолго ыңгайлуу жана комфортный Альфард автоунаасы. Границага жөнөрдөн алдын сиздердин документиңиздерди черный список жана золотая коронадан текшерип анан жөнөйт. Жумасына 7 күн, суткасына 24 саат бою телефон номерге звонокко өзү жооп берет. Адреси боюнча айта турган болсок, метро Проспект Мирада жайгашкан ушул торговый центрдин алдындагы стоянкадан тапсаңыздар болот. Андыктан баарыңыздарга ак жол тилейли. Көрдүңүздөр. Анан ички салону боюнча вообще алгач şu артынан баштайлычы. Ички салону боюнча мынакей бардык полкалар ордунда. Россиядан жаңы эле келдик дейт. Бардык документтери, керектүү шаймандар эми алыскы жолго керек болот. Бул нерселер өзүңүздөр билесиздер. Бул жерде ном нерсе экен, шторка коюп жүргөн окшойт да. Полный электропакет, электрический күзгү, блокировка инектики, чехолдору, сиденья дагы жакшы экен. Так, бисмиллахиррахманиррахим. Оталдырып көрөйлүчү. Пробеги 264 миң жүрүптүр. Так, бул жерде мафон бар, аукс менен, кондиционер бар, автомат коробка. Бул жакта спорт режим менен өзүбүзчө айтканда подогрев передний сиденья. Ручник иштебейт окшойт, Ручник. Ручнигин каратып аласыздар. Калган жагы таза экен. Лобоюнда дагы аз-маз трещинасы бар. Ошол жерден тештирип коюш керек. Так, азыр оталып турат, вообще билинбейт. Негизи 1.6 моторлор өтө сонун болот, Getzdики. Тем более автомат болгондо дагы азыр мотор жагында көрсөтөйүнчү. Мотор жагы, крыло жактары, лонжерон, экран, бул жагы таза экен. Көрүп турасыздар. Но крылолор вообще чечилбептир. Капоттун крышкасы дагы чечилбептир. Так, мотор жагын бир сыйра жууп тазалап коесуздар. Вообще сон. Машинай туугандар, базы боюнча айта турган болсок, 455 миң коюлду. Дагы жакшы соода кылса түшүп беребиз деп атат. Машинени по факту келип көрсүн, анан жакшы эле түшүп беребиз деп атат. Ошо алдыңкы ходовой жагына бир 3-4 миң вложение керек экен. Анча-мынча жери бар экен жасай турган. Анан калган жагы машина идеальный дейт. Мотор, коробка жактары жакшы экен. Историясында ДТПсындагы айтты. Бир ошо сол жак күзгүсү гана
автотекадан ошо Россиядан текшерсеңиздер чыгат экен. Так нормальный эле цена. Өткөндө Ошто дагы көрүп аттыңыздар. Ушундай ремендерин полный алмаштырып коебуз. Грем ремендерди полный алмаштырып коюптур. Эми мындай мен өзүм оюмду айтайын туугандар. Ошто деле мисалы өткөндө көрдүңүздөр 2006 1.4 механикасы 505 миңге сатылган видеону көргөнсүздөр. Бул эми 2004, тем более бул жерде 1.6 автомат коробка, бул 455 миң коюлду. Мен ойлойм нормальный эле цена, бирок дагы соода кылсаңыздар түшөт. Өзүңүздөр карап көрөсүздөр, көңүлүңүздөргө туура келсе, буюрса видеонун темасында номерди коюп коебуз. Же болбосо экранга телефон номерди коюп коебуз. Чалып байланышып көрө бересиздер. Анан бизге кызмат болсо, биздин WhatsApp номерди билесиздер. Ушундай туугандар, сиздердин ыраазы болуңуздар. Кийинки видеого чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Дордой фот. Кыргыз Жаңыбайдын жаңы сампысы. Мындай бергенде, билесиздер.